биздин улутубуз үчүн бул руханий байлыгыбыз. Туура да, демек биз азыр Чыңгыз Айтматов биз үчүн, мамлекет үчүн бул мамлекеттик жана маданий символ деп айтсак, түшүнсөк болот экен да, туурабы? Туура. Эми мына урматтуу Маданият министрлигинин өкүлдөрү, урматтуу замминистр Марат Төлөмүшевич, сиздер мына ушул руханий мурасты мыйзамдуу коргоочусу сиздерсиздер. Ошол эле мына улуттук маданияттыгын коопсуздугун сактоочусу да сиздерсиздер. А эмне үчүн кече биздин ошол улуу жазуучубуз, улуу инсаныбыз туурасында социалдык тармактарда ал жөнүндө мына баалоо, талдоо болуп атса, мына сиздер унчукпай отурасыздар. Унчукпай, мына ушул 200 000 мына каттоочусу бар подкасттан биздин жараныбыз Сыймык Жапыкеев деген баа берип атат биздин улуу инсаныбызга, биздин маданий мурасыбызга. А сиздер мына ошону коргоочусу катары унчукпай отурасыздар. Эмне себептен? Мен азыр мына ушул сиздердин ушул жыйындан пайдаланып, сиздерден талап кылам. Юридикалык баа бериш керек буга. Укуктук баа бериш керек. Анткени бул биздин мына ушул бир-эки сөзү менен эртеңки бизге жаштарыбызга багыт берген, адеп ахлак берген биздин улуу инсаныбыз жөнүндө ушундай сөз айтып отурса, анда биздин маданиятыбыз каяка барат? Ошондуктан сиздерден мен ошону талап кылам. Психикалык саламаттыгын текшерип, укуктук баа бериңиздер, айтып атпаймынбы? Кандай болгон чакта дагы бериңиздер, укуктук баа психикалык абалын текшерип. Эмне үчүн ошол мына элде ошол мына биздин бардык социалдык тармактарда жайылып кетти. Аны биздин башка дүйнөлүк адабиятты дүйнө жүзүнө таратып аткан адам жөнүндө ушундай чыкса, социалдык тармактардан мына ошол баа берип атканы башка мамлекетке дагы чыгат. Сиздер укуктук баа беришиңиз керек ошону. Кошоркан психикалык абалын ошол психикалык ооруканага жаткырып текшере турчу адамдан Чыңгыз Айтматов коргоого муктаж эмес деп ойлойм. Жана эгерде мүмкүн болсо биз министрлик дагы буга реакция бериш керек. Башкалар